Башчынын Манас аэропортундагы жайгашкан аскердик базасы калыш керекпи дейт. Жеңилиш керек, сиз муну урашсыз. 2 жыл башта эртеби кечпи Кудай сактасын Америка менен Ирандын ортосунда чатак чыгат деп бүтүндө Кыргызстанды түрө кыдырып жүрүп, Көлдү да, Нарынды да, Таласта да, Ошто да, Баткенде да какшадым. Келер айтты, айта берет да кайдан эле ушундай болуп кетсин деген. Мына ушул күнгө келдикпи? Эгер бүгүнкү күндө Ормуз өтмөгүн жаба турган болсо Иран, Америка бомбалап баштайын деп айтып атат. Бул өтө кооптуу. Ирандын ракетасы Америкага жетпейт. Бирок Американын базасы турган Манаска жетет. Кандай дейсиз? Бизге Жамааттык коопсуздук кеңешине уюмуна кирген мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнөн башка бир да куралдуу күч Кыргызстанда болбошу керек. Мен терең ишенем, жеке ишенем. 2000-жылы ошол база кирип атканда чыңырып каршы чыкканмын. Ошол позицияда 12 жыл болуп атат. 12 жылдан бери менин позициям бирдей. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Оруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.